Диги конуш стартап жылдыздары бул кыскача отчеттук тасма болуп жатат. Биздин Диги конуш долбоорубуз санариптештирүү аркылуу элет коомчулукка ачык айкын келечек куруу аттуу долбоору, кыскача аталышы Диги конуш. Бул Европа биримдиги тарабынан каржыланган, эки уюм аткарган, бул Эстониялык эл аралык борбор жана лидер коомдук бирикме караколдон эң негизги натыйжа бул деген кичи гранттар арасында конкурс. Бул конкурсту 2022 жылы июльда жарыялаганбыз. Августта 60тан ашык долбоор конкурска түшкөн. Ал 60 долбоордун ичинен 35 акселерация программасына өткөн. Ал эми 20 долбоордун арасынан 13 каржыланган. Бүгүн сиздердин назарыңыздарда биздин Диги конуш стартап жылдыздары. Балдар даамдуу экендигин, аны жеген адамдар оорубай тургандыгын, ал өтө калориялуу экендигин билип эле жүрчүмүн, бирок өзүм кесибим мугалим болгондуктан мугалимдик кесипти аркалап жүргөм. Кийинки мезгилдерде анан адамзат үчүн таза азык керек болгондугун, адамдар ошого өтө муктаж болуп жаткандыгын байкап жүрдүм. Ошого акырындап отуруп, ушул баларны багып өстүрүүгө алектенип баштадым. Бизди айыл өкмөттүн адистери чакырышты, ишкерлерди. Ушул жерге келиңиздер, сиздерге дагы бир маалыматтар бар деди. Ошондо Банур Абдиева жетектеген команда келип бизге видео роликти көрсөттү. Көңүлүмдү бурган нерсе эле видео ролик болду. Видео роликте ошол кандай кылып айыл жериндеги адамдар продукциясын башка өлкөлөргө сатса болот, башка көп клиенттерди тапса болот экендигин мен түшүндүм. Жана анда санарипти колдонуу эң зарыл экендигин билдим. Диги конуш долбоорунда биз баягы көбүнчө социалдык тармактар аркылуу сатууга үйрөндүк, окутту үйрөндү. Мен возрастымдагылар андай жасабайт элек, чындыгында эле. Негизинен алар оборудование менен, жаңы технология менен каржылады. Бул эң чоң ийгилик. Мындан башка дагы булар сабактарды, тренингтерди өтүп жатканда баягы Мирлан мырзанын бизге стимул берип, өтө терең долбоор жазуу ыкмаларын үйрөткөндүгү мага жакты. Бир алган кардарым кайра экинчи келип рахматын айтып, ыраазычылыгын билдирип, бул да башкача, биз үчүн пайдалуу, ушундайды өнүктүрө бериңиз деген дагы кардарларым бар. Буларды укканда мен абдан сүйүнөм. Балчылык кесипти аркалаган жаштарды дагы өзүм артыман үйрөтүп чыгууну пландаштырып жатам. Жана ушул баткен балын дүйнөгө алып чыгуу максатым. Мындай мен сыяктуу элет айылдары, элет жергесиндеги аялдардын, элет жериндеги өндүрүлүп жаткан продукциянын сатылышына, алардын клиенттерди топтоосуна, алардын бүгүнкү заманга ылайык продукция өндүрүүсүнө силер өбөлгө түздүңөр. Стимулду жакшы бердиңер, силерге чоң ыраазычылык айтам. Жылдыз эже, которая является в первую очередь активистом Южного берега Иссык-Куля, где пришла ей конкретно, когда она поняла, что все то культурное, природное наследие, которое есть на Южном берегу Иссык-Куля, постепенно исчезает или у него есть риск исчезнуть. Геопарк имеет основную цель сохранить геологическое наследие. О Диги конуш мы узнали из новостей о том, что лидер устраивает конкурс, который нацелен на цифровизацию сельских районов Кыргызстана. И как раз таки наш проект, наша инициатива по созданию геопарка Теске относится к таким инициативам. Мы запросили у Диги конуш помощи по созданию сайта для нашего геопарка, да, создание дополнений к сайту, и также на создание табличек с QR-кодами, которые бы мы расставили по всему побережью Иссык-Куля. Через эти QR-коды туристам и другим людям можно было бы удобнее узнавать про то же самое геологическое наследие, которое есть в геопарке Теске, природное наследие, культурное. В том числе, конечно, была очень большая техническая поддержка со стороны менторов, которые участвовали постоянно с нами.
на протяжении этого проекта, да. Классно, что у нас есть такие инициативы, как «Лидер», да, которые привлекают помощь в нашу страну, которую затем распределяют между разными людьми. Поэтому большое спасибо «Лидеру», что вы есть, что вы как минимум та команда, которая помогает другим людям, да, реализовывать какие-то идеи, планы, проекты. Биле кой долбоору ошол идеясы кайдан келди дегенде, китепканаларга барганда заңыраган китепканалардын баардыгы өзүнүн окурмандары жок, аксап, бир башкача бир абалда көрүп турганды көрүп жаның кейит да. Анан заман инновациялык өнүгүү жолунда бараткандан кийин ошол жалпы китептерди, каада салтты, кыргыздын күүлөрүн баардыгын аудиолоштуруп, заманга ыңгайлуу шарт түзүш керек экен деген ой келди дагы. Анан ушул идеяны көтөрүп чыгып, сунуштап, анан утуп алдык. Ар бир жумуштун артында кыйынчылыктар, тоскоолдуктар албетте болбой койбойт, болуп турду. Бирок ошого карабастан биз Биле кой долбоору Диги Коңуштун калкоолоосунда, Диги Коңуштун бизде болгон камкордугунда эч кандай кыйынчылыктар болгон жок. Себеби бизди проектти жөн эле реклама кылып гана кетпестен, бизди үйрөтүп, окутуп, биз менен кошо жүрүшүп, акыры утуп, анан ошол ишибиз дагы иштеп баштаганга чейин ушинтип бизди жаныбызда жүрүп колдоп аткан үчүн бизге эч кандай тоскоолдуктар, кыйынчылыктар болбоду. Чындыгында биз кайдан билдик, азыр баардык эле инновациялык өнүгүүдө интернет үйүндөрүнө кенен отуруп атпайбызбы? Анан интернет үйүндөрүн карап атып эле анан Диги Коңуштун баракчасына кирип калып, ошол жерден маалымат алдым. Проектке катышканыбызга биринчиден Диги Коңуш долбоорунун жалпы жааматына жана ошондой эле Банур Абдиевнага ыраазычылык айтабыз. Себеп дегенде дал ушундай бизге окшогон көзү күйгөн региондогу жаштарды баарын бириктирип, Кыргызстандын булуң бурчуна көрсөтүп, чет мамлекеттерге чейин алып чыгып, ушундай мүмкүнчүлүк түзүп берип аткан жалпы жааматына терең ыраазычылык. Бакыт, атым Ананьева айыл өкмөтүнүн башчысы болуп иштейм азыркы убакта. Здравствуйте, меня зовут Дарина Уседова. Топоздун эттери болот го обычно, жана союп, согунга союп ушул деп анан үйгө алып келдим. Анан бул эмне деп атпайбы? Анан ой бул деген жапайы деп койсом, анан ошондон башталган да. Аны сойбош керек да. Ушундай нерселерде, ушундай бир Кожа жаш деген кино бар эле го, көрдүңүз беле? Ошол сыяктуу эле мисалы браконьерство аркарларыбыз, жанагы охотниктер ушул баягы мыйзам жолу менен жана мыйзамсыз жол менен жасап аткан иштерге көрүп ушул кызым да ошентип болуш керек. Анткени бизде бара-бара минтип отурса бир жаныбарлар жоголуп кетет да. Анткени өзүңүздөр көргөндөй кызыл китептеги жаныбарлар өтө чейрек, өтө аз болуп калды. Буларды деген уже сактап алсак келечекке кандай болот? Ну вот после того, что сказал мой папа, после этого я решила сохранять биоразнообразие Кыргызстана и животных. Игра боюнчачы биз жакында эле мектепке, ошол Бектенов мектебине барып, кызым окуган мектепке барып, биз конкурс уюштурганбыз ошондочу. Я им сказала про эту игру, они пришли в школу, такие сказали: ой, какая игра, ты сама это делала? Задавали мне вопросы и интересовались о животных. Я им все это с удовольствием рассказывала. Анан директор школа бизге уюштуруп берди, залга чогулдук, анан бир подароктарды кылдык да, биринчи места, экинчи места, үчүнчү места. Я хотела бы создать еще много мобильных приложений. Өзүм семьямдын атынан ыраазычылык билдирем. Булар менен баягы азбы, көппү биз жакшы иштештик, дагы иштешебиз, алдыда көп нерселер бар. Пилоттук айыл өкмөттөрү катары ошо биздин Барскон айыл өкмөтү дагы бар экен. Ошондон улам анан ошондой жанагы бизнес стартаптар же болбосо ошо кошумча каржы алып келе турган деген сыяктуу өзүнүн талаптары бар экен. Ошо талаптарга ылайык келип калганыбызга байланыштуу ошол өтүнмө бергенбиз. Заявкабыз өткөндөн кийин акселерациялык программага катышканбыз. Ал жерден биз көп ошол ишти өнүктүрүүгө пайдалуу болгон маалыматтар, тренингтерди алганбыз. Бул мисалы үчүн ошол эле финансы, каржыны кандай туура уюштуруу керек, туура бөлүштүрүү керек, салык маселеси боюнча деген сыяктуу питчинг, презентация жасоодо өзүбүздүн долбоорубузду кандай туура презентация жасаш керек деген сыяктуу көп пайдалуу тренингтер өткөнбүз да.
Анан ушу тренингтерден пайдаланып, албетте биз баягы конкурска катыштык. Конкурстун жыйынтыгында ошо жеңүүчү болуп, чакан 3800 евро суммасындагы долбоор акча каражатына ээ болгонбуз. Бул өнөрдү дагы санариптештирсек деген максатыбыз бар болчу. Бул максатыбыз негизгилиги ошол баягы күндүн талабына ылайык болуу. Экинчибиз ошол көп эле учурда катышып каалагандар бизге келе албайт экен, же болбосо биз барып үйрөтө албайт экенбиз. Анан кыргыз тилинде ошол продукциялар кантип жасаса болот деген видео сабактарды даярдоого мүмкүнчүлүк болду. Бул видео сабактарды даярдоодо деле ошо жанагы аппаратура керек экен, фотокамера деген сыяктуу, микрофон деген сыяктуу ушу долбоорун алкагында ошол аппаратураны алууга мүмкүнчүлүк болду. Бизге өзүңөр байкагандай оюнчуктарды аябай мындай позитивдүү ойлорду айтышат, аябай сонун экен, жылуу экен, кармасаң дагы мындай приятно экен деп айтылат. Андан сырткары ошол мындай тирүүдөй, прям өзүнө тартып турат экен оюнчуктар деп аябай кызыгышат. Сырткары чет элдик келген туристтер дагы ошол жергиликтүү азыр көбүрөөк ошо өнөрдү баалаган адамдар көбөйө баштады. Евро биримдигине да рахмат, ушундай чакан долбоорлорду дагы ошол мүмкүнчүлүк берип, колдоо көрсөтүп, бир айымды, бир ишкерди колдоо менен биздин аркабызда турган мындай көптөгөн айымдарга, кыз келиндерге да мүмкүнчүлүк пайда болуп атат. Ошон үчүн долбоорго, аны долбоорду ишке ашырып аткан ошо Лидер коомдук бирикмесине дагы чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. 2010 мен Баткен маалымат маркетинг борбор деген коомдук ишканада иштегем. Ошол жерде биз Турцияга жана башка өлкөлөргө ушул тажрыйба алганга мүмкүнчүлүк болуп, ал жакта ушул биздикиндей кыртышта жерлерди өздөштүргөн көргөндө менде ошондой мотивация пайда болгон. Биздин Баткендин келечеги чоң экен деп. Негизи азыр заман санарип заманы. Кайсы гана тармак болбосун, мен жана айткандай маалымат маркетинг борбору деген коомдук ишканада иштегениме байланыштуу санариптин, маалыматтын мааниsin аябай түшүнүп турам. Сиздердин аталышыңыздар эле Facebook'тан биринчи укканда эле мен ушул максат койдум. Себеби дегенде ал жерде утамбы, утпаймбы ал экинчи маселе. Маселе ошол санариптердин, инструменттердин мен оюмда турган нерсени кандай кылып туруп ошону ишке ашырса болот деп, ошо сабак учурунда ошол жерде башка дагы өткөн ошол эксперттер менен, мугалимдер менен оюмду бир немеге түшүргөнгө, ошону бир багыттап алганга биринчи максат койгом. Дийик конуштун баардык сабактарына катыштык. Мүмкүн болсо бардыгына активно катышып алгым келди. Себеби аябай кызыктуу болду. Бизге зарыл сабактар. Бизнес бул көп илимди, билимди талап кылат. Бул нерсенин маанисин билебиз. Ал жактан биз көп жаңылыктарды алдык. Жанагы биздин конуштан ошо шайман алдык, ноутбук. Андан сырткары дагы эң бир зарыл деген бул система. Жумуштардын системалаштырган бул Ирикат программасы бул өзүдөн салынып коюлган, бирок андан сырткары 1С автоматизация боюнча. Анан экинчиси ошол CRM системаларын коюп алдык. Бул бизге эртеңки күнү көп дыйкандарды тейлегенге жана өзүбүздүн жумуштарыбызды көп жерге бир жеткиликтүү кылганга мүмкүнчүлүк берет. Колубуз узарып калганына байланыштуу жүздөгөн, 200дөгөн, 1000деген гектарларды проектировать этип бере турган болсок, ал мындай туура проектировать этип берген учурда ал жанагындай геометрический прогрессияда аябай көп жумуш орундары камсыздалганга мүмкүнчүлүк болот. Мага эми ар бир жерде баягы фермердин жумушу чечилип, алардын маселеси бүтүп, баягы алардын ушул көңүлүн көтөргөнү менин эң бир маанилүү кезек. Глубоко затронула миссия проекта. То есть она такие корневые для всей страны проблемы затрагивает. Трудовая миграция, женщины, которые закончили или не закончили, имеют или не имеют высшего среднего образования, они тоже хотят работать. И не всем способны овладеть навыками в сфере IT или в сфере SMM. Нам пришла такая идея поделиться тем опытом, который накопили мы с моей подругой, коллегой Айганыш. И для нас это очень в такую картину все встало, что оно помогает, во-первых, находить онлайн-работу, во-вторых, это можно развивать мелкий бизнес и предпринимательство в регионах. И таким образом мы решили подать свою заявку по обучению CRM-системе Bittrex 24. Нам помогло то, что
был очень большой акцент на монетизацию, на капитализацию проекта, чтобы он был устойчивый по завершению проекта, чтобы то семя, которое мы посадили, чтобы оно дальше росло. Мы когда готовились, мы созванивались с Банураим и днем, и вечером, и в выходные, у нас не было никаких ограничений. Она лично давала контакты, всех подключала, собирала. С Нурджамал Эдже нас познакомила, она помогла нам здесь организовать, предоставила помещение, собрала группу, технику нам все организовали, интернет провели. Таким образом, Диги Кумуш — это очень большое сообщество единомышленников, которые развивают цифровые навыки и вокруг себя общество. Я очень благодарна, признательна проекту Диги Кумуш за то, что он меня познакомил с такими людьми. Я получила очень много теплых слов, слов благодарности, в том числе за то, что мы такой проект начали. Негизи Кыргызстандын коомчулугунда IT айылдан ааламга деген кандайдыр слоган жаралган. Мен ойлойм, Кыргызстандын келечеги биздин Диги Кумуш стартап жылдыздары силерге илхом тартуулашты жана өзүнүн тажрыйбасы менен мыкты бөлүшүп силерге кандайдыр бирден беришти.